Кыргызстандагы мезгилсиз өлүмдөрдүн 80% жугуштуу эмес ооруларга байланыштуу. Аларга жүрөк кан тамыр, онкологиялык, өпкөнүн өнөкөт оорулары жана кант диабети кирет. Бул оорулардын өнүгүшүнө тамеки чегүү, туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн жетишсиздиги, семирүү, артериалдык кан басымдын жогорулашы, кандагы канттын жана холестериндин өлчөмүнүн көбөйүшү, уктап жатып дем албай калуу, уйку апноэсі себеп болот. Туура эмес тамактануу бул ашыкча же жетишсиз тамактануу, зыяндуу азыктарды тандоо, ал эми канты, тузу жана транс майлары көп азыктар зыяндуу тамак аш болуп саналат. Көптөгөн тамак аштар канттын, туздун жана транс майлардын жетиштүү өлчөмүн камтый турганын эстен чыгарбоо керек. Пайдалуу азык-түлүк кеңири жеткиликтүү жана кымбат эмес. Күн сайын көбүрөөк жашылча жемиштерди тамак ашка колдонуңуз. Жашылча жемиштер организмди маанилүү витаминдер, микроэлементтер менен камсыздап, жугуштуу эмес оорулардын пайда болуу коркунучун азайтат. Күнүмдүк тамак ашка сулууну, гречканы, тарууну жана бүтүн дандан жасалган макарондорду кошуңуз. Апта сайын 2-3 жолу майлуу балык этин жеңиз. Газдалган суусундуктардан баш тартыңыз же азыраак ичиңиз. Салаттарга өсүмдүк майын аралаштырганыңыз туура. Жугуштуу эмес оорулардын 8 коркунуч фактору жөнүндө кеңири маалымат биздин саламат жүрөк чек-ап модулубузда. Чек-аптан өтүп, ден соолугуңузга кам көрүңүз.